Бул видео сабакта 286 санын 913дөн кемитебиз. Башкача айтканда 913 бул кемүүчү, ал эми 286 бул кемитүүчү. Бул эки сандын айырмасын эсептейбиз. Бул жерде айырманы табууда биз бирдиктен бирдикти, ондуктан ондукту жана жүздүктөн жүздүктү кемитүүбүз керек. Алгач карап көрсөк, бирдиктен бирдикти биз кемите албай жатабыз. Себеби 3 6дан кичине. Ал эми ондуктан дагы 1ден 8ди кемите албай жатабыз. Себеби 1 ондугубуз, ал эми бул жерде 8 ондугубуз бар экен. Кемите албайбыз. Ал эми бизде 9 жүздүк бар, ал эми 2 жүздүк бар. Демек, биз бул амалды аткаруу үчүн бул жакта да көрсөтүлүп тургандай 913 санын туюндурган 900 кошулган 13 кошулган 3. Бул жалпы 913 санын берип жатат. Анда биз андан 286-ны кемитүүбүз керек. Бул жерде 286 көрсөтүлүп турат. Анда биз бул жерде бирдиктен бирдикти кемитүү үчүн биз ондуктардан бир ондуктан бул жерде ондуктан бир ондукту бирдиктер тарабына өткөзөбүз. Бул жерде өзү 1 ондук бар. Аны алсак бизде 0 калат. Ал эми 1 ондук бирдиктер тарабына өткөндө 10 бирдикке барабар калат. Жана ал 3 менен жалпы 13 болуп калды. 13. Бизде 13 бирдик болуп калды. Ал эми ондуктарда 0 калды. Биз ондуктардан ондукту кемитүү үчүн анда биз жүздүктөрдөн алабыз. Бизде 900 бар. Анын 100-н алсак 800 болуп калат. Анын 100-н биз ондуктарга өткөзүп беребиз. 1 жүздүк. Жалпы 800 кошулган 100 900гө барабар, ага кошобуз 13-тү 913. Биздин саныбызда өзгөрүү болгон жок. Эми биз кемитүү амалын аткарабыз. 13 бирдиктен 6 бирдикти кемитсек, 7 бирдик калды. Анда биз 100дөн 80ди кемитебиз. 100дөн 80ди кемитсек, 20га барабар. Жана биз жүздүктөрдү кемитебиз. 800дөн 200дү кемитсек, 600гө барабар. 600. 600 кошулган 20 кошулган 7. Жалпы 627 санын берет. Бул жактагы сандар менен дагы кемитүү амалын аткарып көрөлү. Бул жерде 3дөн 6-ны кемите албайбыз дедик. Демек, биз ондуктардан 1 санды алабыз. 1 ондукту алсак, бизде 0 калды. 1 ондугубуз 10 бирдикке барабар, жалпы 3 бирдик менен 13 бирдик болуп калды. Ал эми ондуктардан 0 калды. Биз 0дү анда бул ондуктарга биз жүздүктөрдөн 1 сан алып келебиз дедик. 9 жүздүктөн 1 жүздүктү алсак 8 жүздүк калат. Ал эми 1 жүздүгүбүз бул 10 ондук дегенди түшүндүрөт. Демек, бизде 0 эмес 10 ондук калды. Биз эми кемитүү амалын аткара алабыз. Бирдиктен бирдикти кемите алабыз, ондуктан ондукту кемите алабыз. Анда кемитүү амалын аткарабыз. 13дөн 6-ны кемитсек, ал 7ге барабар. 10 ондуктан 8 ондукту кемитебиз. Анда бизде 2 ондук калат. 2 ондук. 8 жүздүктөн 2 жүздүктү кемитсек, бизде 6 жүздүк калат. Жалпы 627. Айырма 627ге барабар. 6 жүздүк, 2 ондук, 7 бирдикке.